Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде ЗБТ. Азыр биздин атайын кабарчыбыз Саламат Алиев жаңы конуштардагы мектептерде. Мектеп рекети деген эмне жана ал нерсе чын эле мектептерде барбы? Мына ушул тууралуу сөз кылмакчы. Саламат, сөз сизде. Саламатсызбы Айда. Азыр мен Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын бириндеги орто мектебиндемин. Ну как орто? Орто эле. Бүгүнкү темабыз мектеп рекети. Азыркы учурда мектеп рекети кадимки рекеттен эч айырмасы жок болуп калды. Физкультура отличниктери математика отличниктеринен акча доолап, башкача айтканда грустеп жатышат. Ошол тууралуу мектептин директоруна сурообуз менен кайрылат элек. Саламатсызбы? Саламатчылык. Азыркы учурда мектеп рекети маселеси боюнча эмне айта аласыңар? Ачык айтканда, биздин мектепте рекет деген маселе бар болчу. Бирок биз бул маселени чечтик. Азыр таптакыр андай проблема жок бизде. Жакшы. Ал үчүн кандай жолдорду колдондуңар? Биринчиден рекеттер менен тегерек столдо отуруп сүйлөштүк, переговор кылдык да. Анан кийин жогорку деңгээлдеги СБшниктер жумушка алганбыз. Стоять! Бас чүрө. Эмне самолетсуң бул? Жок, анан эмне учуп баратасың? Сабакка. Кайерге? Сабакка. Сабакка баратасың. Саат канча болду? Агай кечип койсуч. Саат канча болду дейм. Тилиң барбы? Саат канча болду? Бар. Телефон барбы телефон? Карачы телефон. Канча болду? 9:15. Канча? 9:15. 9:15. Давай, бар. 9:15. Все, есть. Дата. Тоғыз бас жүр. Қай қартасың? Баста? Ne çurkan жүрөсүңүз? Коридордо чуркан болбойт, билесиңби ошону? Бас директор. Бас дедиңиз. Жакшы, СБшниктериңер жакшы иштейт экен. Андан тышкары дагы кандай ыкмаларды колдондуңар? Азыр 21 кылым эмеспи? Мектепке бардык жерге видеокамера койдук. Ошол видеокамералар иштеп баштагандан бери рекет деген таптакыр жоголуп кетти. Түп тамыры менен жок азыр. Биздин маалыматтар боюнча жакында билим берүү департаментинен эң үлгүлүү, эң мыкты мектеп деген наамды алып, жана 100 000 сом сыйлык алат экенсиңер. Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Бул мен үчүн абдан жакшы жаңылык болуп атат. Мен ойлойм, биздин мектепте рекет жок болгон үчүн, ошон үчүн биздин мектеп үлгүлүү мектеп болуп атат деп ойлойм да. Ошо мен абдан кубанычтамын ошол тууралуу. Мынакей, эгер Бишкек шаарындагы бардык мектептердин директорлору ушундай жакшынакай ыкмаларды колдонсо, жакында мектеп рекетинен толугу менен кутулабыз деген жакшынакай ишеничтер бар. Саламат Алиев, Максат Жумаев, Тина Тернер, атайын репортаж. Сак саламат болуңуздар. Рахмат, Саламат. Эфирде сиздер менен мен Аида Айталиева болдум. Кудай мени сактасын. Саламатта калыңыздар. Урматтуу коллегалар, менде сиздерге жакшы кабарым бар. Биздин мектепти жаңылыктардан көрсөтүп, биздин мектепте рекет маселеси жоктугуна байланыштуу мага Адлет Сарбаев чалып куттуктады. Бизди Агай, кечиресиз, ал ким? Ал деген билим берүү департаментинин начальниги. Биздин мектепте рекет маселеси жоктугунан биздин мектеп эң үлгүлүү мектеп деп дайындалды. Биз 100 000 сом сыйлыкка ээ болдук. Кудай буйрса, эмдиги жумада ошол акча бизге тиет экен. Ошон үчүн кол чаап койсоңуздар алар. Жумада кудай буйрса, акчаны бизге алып келет. Акча деген алып келсең, оңойлуу го бири. Оңойлуу го. 5 сом, 10 сом эле. Кана бул акча. Айткан.